Zamandын агымына жараша соңку жылдары билим берүүнүн сапатын жогорулатуу үчүн өлкөнүн көпчүлүк мектептеринде компьютер, интернет менен камсыздоо, окуу программаларын электрондоштуруу жана видео сабактарды киргизүүгө аракет жасалууда. Айрыкча бул Борбор калаанын билим берүү мекемелеринде жакшы нукка бурулду. Маселен, азыр көпчүлүк мектептер табигый илимдердин интеграциясы болгон STEM билим берүү технологиясына басым жасоодо. Азыркы жаңы концепцияга, жаңы стандартка жараша биздин химия, биология сабактарынан ошо мектеп компонентин кошуп атабыз. Себеби дегенде STEM деген жаңы кадамга биз ошол биринчи окуу компоненти менен, мектеп компоненти менен кошконго аракет жасабыз. Глобализация процессинде биз да артта калбай. Мектеп директорлорунун август жыйынында кала башчысы билим берүү системасына өзгөчө көңүл бөлүү керек экенине токтолду. Айтымында жыл ичинде билим берүү тармагындагы жетишкендиктерди пайыздык чен менен алганда 40% түздү. Бул өлкө боюнча алганда жакшы көрсөткүч. Бишкек шаары бардык жагынан биз локомотив болуш керек. Өзгөчө ушул системаны өзгөртүү, заманыбыз ушундай өзгөрүп турган кезде сиздер жаңы технологияны башка жактардан чет мамлекеттеги болуп аткан процесстерди биздин системага, биздин менталитетке туура кала турган системаларды ойлоп чыгарыш сиздердин колуңуздарда. Государственный компонент, школьный компонент. Мындан тышкары кеңешмеде муниципалдык билим берүү системасынын жетишкендиктеринин көргөзмөсү өттү. Андан соң актуалдуу маселелер, жаңы окуу жылына карата коюлган милдеттер, Борбордогу билим берүү уюмдарынын педагогикалык жамаатынын талкуусуна коюлду. В этом году мы действительно обсуждаем на сегодняшний день нововведения. Быйылкы жылы билим берүүнү реформалоо боюнча чоң талкуулоо болуп келатат. Өзүңүздөр билесиздер, быйыл диндердин өнүгүү тарыхы деген жаңы предмет киргизилип жатат. Бул балдарды айлана чөйрө менен байланышта тарбиялоого мүмкүндүк берет. Сабактын предметтик стандарты иштелип чыгып, окута турган мугалимдер даярдыктан өттү. Окуу китеби да даяр. Ал ортодо баш калаанын мэри мамлекет башчынын тапшырмасы менен курулуп жаткан социалдык объектилердин курулушу сентябрдын аягына чейин бүткөрүлөрүн билдирди. 16 объекттин 3 мектепти 1 сентябрга 15 күн мурдараак мектептерди ачылышын кылабыз. Андан кийин 5-inde, 7-inde, 10-unda, 15-ine чейин бир 10 чактадан ашык мектептин ачылышын кылабыз. Сиздер сөзсүз силер ошого катышыңыздар керек, активдүү катышыңыздар керек. Сентябрдын айына чейин толугу менен бүткөрөбүз деп мен убадамды мэр катары бергем. Бул жыйын окуу процессин уюштуруунун жаңы формаларын аныктоо жана сапаттуу билим берүү. Ошондой эле 2021-2022 окуу жылынын жыйынтыгын чыгаруу жана жаңы окуу жылынын муниципалдык билим берүү системасын өнүктүрүүнүн келечегин аныктоо максатында өткөрүлдү. Айжамал Болот кызы, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.